Алла Таала бизди караңыз, бай кылып койду. Канча жыл болгон? 5 жыл, 10 жыл болгон. Айрым адамдар чындап эле муктаж болгон. Азыр да муктаж болуп турат. Бирок Алла Таала ага барган сайын жакшылыктарын берип атат, байлыгын берип атат, муктаждыгын бүтүрүп атат. Урматтуу туугандар. Ошонун шүгүр жолун Алла Таала айтат. Сага дагы суроочу келсе ошентип, жолоочу келсе, муктаждыгына арызданып келсе, аны жирик кетирбегин, бергини дагы суранам. Бүгүнкү күндө ошо суроочу адамдар биздин туугандарыбыз эле, биздин коңшубуз болушу мүмкүн, өз ата-энебиз болушу мүмкүн, урматтуу туугандар. Бирок ал алыс адам биякта турсун, өзүнүн ата-энесине муктаж болгон, жакын туугандарына бербеген адамдар бар. Ошончалык байлыгына сараңдык кылган адамдар бар. Коңшуларына сараңдык кылгандар бар. Бирок Алла Таала караңыздар, эч качан унутпайт. Биз да унутпайлы. Бул жакшылык бүгүн биздин колубузда, эртең башка бирөөнүн колуна өтүп кетиши мүмкүн. Ошол жакшылык бар учурда шүгүр кылып берип сарптап калуу мына момундун утушу, урматтуу туугандар. Анткени үстүдө турган байлык, бийлик көлөкө булут сымал. Буттун астында турган көлөкө түнү жок болуп кетет, ал күндүз чыгып атат, караңыздар, пайда болуп калат. Каяка барбасак артыбыздан кубалайт. Бирок ал жок болуп кетет, турган учурда келет. Үстүбүздө турган булут бүгүн биздин үстүбүздө жаашы мүмкүн, эртең башка бирөөнүн үстүнө жайт. Башка бирөөнүн үстүнө жаап атканда, аттын мен ошол учурда шүгүр кылып Аллага, мен жакшы иштерди кылып калбадым деген өкүнүч эле бизге эч кандай пайда бербей калат, урматтуу.